Салам математика сүйүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз ортону улантабыз. Бүгүн көтө турган тема бүтүн сандар. Бүтүн сандар менен аткарылуучу арифметикалык амалдар. Бүтүн сандар деген бул эмне эле? Мурунку сандардын касиетинде түшүндүрүп бергендей, минус чекстен баштап плюс чекске чейинки бардык бүтүн сандар. Бүтүн. Эч кандай бир жаратылган орукчан сандар эмес, бүтүн сандар. Бүтүн сандар мисалы үчүн азыр бул жакта, мисалы үчүн ординат алсам, ортосунда дайыма эмне турат? 0 турат, бардыгын бөлүп турат. Демек, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Булар бүтүн сандар, оң бүтүн сандар. Өз айтып, оң тарапта жайгашкан. 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп туруп чексиз кетет. Ошондон баштап булар плюс чекске чейинки бүтүн сандар болот. Ал эми кайра артка кетсе, терс сандар болот. Артка деген терс деген сөз. 1, минус 1, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, 7, 8, минус чексиз. Демек, минус чексиз. Аны бүтүн сандарды кайсы таман белгилечилик? Z тамгасы менен белгилейбиз. Z тамгасы менен белгилейбиз. Оң тараптагы бүтүн сан оң бүтүн сан деп айтылат. Сол тараптагы терс бүтүн сан. Z минус. Эми ушул бүтүн сандар менен арифметикалык амалдарды аткарабыз. Кошобуз, кемитебиз, бөлөбүз, көбөйтөбүз. Кантип? Баарыбыз эле билебиз. 4кө кошо алабыз 2ни. Мисалга 4кө 2ни кошсок 6 болорун баары билебиз. 4төн кемите алабыз 2ни, баарыбыз билебиз 4 болот ал. Мисалы үчүн мындай учур болуп калышы мүмкүн. 4 бул ал терс сан болуп калышы мүмкүн. 4 анан минус 4, минус 4 бул жакта терс сан. Бул жак терс. Терс сан. Эми мындай кылып салсам 2ден минус 4, 2ден 4тү кемите алабыз биз. Мектептен ооба чоң сандан кичине санды кемиткенге үйрөткөн баарыбыз. Баарыбыз үйрөткөн. Ал эми кичинекей сандан чоң санды кемиткенди үйрөткөн эмес, 5-класска чейин. 5 же 6-класска чейин үйрөткөн эмес, кичинекей сандан чоң санды кемите албайбыз деп эжелер ушундай айткан бизге. Бирок канчалык адам чоңойгон сайын болбогон нерселерди, демек болбойт деген нерселерди болтурганга аракет кылышыбыз керек. Экен ошондуктан биз дагы -2ден -4тү кемитишибиз керек экен. Бул бизге милдеттүү түрдө. Ортодон алтын сертификат алыш үчүн биз кичинекей сандан чоң санды кемиткенди билишибиз керек. Демек кантип кемитебиз? Кичинекей сандан чоң санды кемитиш үчүн ушул чоң сандын астындагы белгисин карайбыз. Ушул модулун карайбыз дагы. Чоңдон кичинесин кемитебиз, ушул белгини коюп коебуз. Демек чоң саныбыз 4 болуп атабы? 4төн 2ни кемитебиз. 4төн 2 кемитсек 2 чыгабы? Анан астындагы белгисин коюп коебуз. 2ни жазабыз, анан бул белгини коебуз, -2. Демек, кемиттик болду. Бул башкача эле жазылып калышы мүмкүн. -4 плюс 2 барабар. Бул жакта астында эгерде так эч кандай белги жок болсо, минус же плюс деген белгилер такыр жок болсо, анда бул жак плюс деп аталат. Ушул жак плюс. Бул жактарда да плюс бар, плюс бар, плюс бар, плюс бар. Демек, мына плюс оң жакта оң сан. Демек, кандай? Чоң сандан кичинесин кемитебиз дагы, чоң сан астындагы белгисин коебуз. 4төн 2ни кемитебиз дагы, анын астындагы белгисин коебуз. -2 чыгат. -2 чыгат. Муну кантип түшүндүрсөк болот? Мисалы үчүн 2ни алайын бул жакта. Жок, -4 алайын ушул жакта. Могу -4 сызыгын алайын. Бул жакта -4 сызыгы, ушул сызык экен. Мен эми ушул сызыкты мен бул жакка алып келейин. Ушул сызыкты алып келдим, Бул өзү -4 деген сан. Бул -4 деген сан кызыл. Ал эми бул кара -2 деген сан. -2 деген сан, Мына кара -2. Эми
Могул жактагы экөө жоюшуп кетет дагы. Бул жакта кайсы сан калды? 1, 2 калды. Демек бул минус терс сан, бул кызыл минус деген сөз. Демек бул жакта экөө жоюшуп кетти дагы. Минус 2 калды. Минус 1, бул дагы минус 1. Ошондо минус 2. Аралыктагы минус 1ден да минус 1ден, минус 1ден, минус 1, минус 1. Демек минус 2 калды. Эми бул деген мындай түшүндүрүш үчүн да, эмне үчүн минус 2 чыгып калды депчи. Ушундай суроо берет деге окшошчу. Демек эрежеге таянып минус 4 плюс 2 болуп калган учурда чоң сандан кичине санды кемитсек, чоң сандын белгисин коебуз дагы. Чоң сандан кичинесин кемитебиз, чоң сандын белгисин коебуз. Же болбосо 2 минус 4 барабар минус 2. Бул ушундай эреже болду. Бул жакташ керек албетте. Эми башкасын карайлы. Мындай учур келип калышы мүмкүн. Минус 2ден кайра минус 2ни кемители. Минус 2ден минус 2ни кемитсек, кээ бирлер 0 деп айтышы мүмкүн. Эми аларга таң болбой эле керек. Алар анткени буга чейин билген эмес ал теманы. Эми мындан ары билип алышат. Минус 2 минус 2ни кемитсек, минус 4 чыгат. Демек, экөө тең минус болуп калса, эки учурда тең. Эки белгинин алдында тең минус белгиси туруп калса, экөөнү кошуп туруп, минусту бул жака коюп коебуз. Демек, 2 2ни кошсок 4, анын астындагы белгилер минусту коюп коебуз. Демек, мисалы үчүн, минус 2 кошулган, минус 2 болуп калган учурдачы, эми мындай эреже бар. Ушул жерде 2 белги туруп калса, плюстагы минуста туруп калса, анда экинчи белгиге, минусу бар белгиге каша коюп жазабыз. Бирок бул учурда деле мындай кылып биз жатташ үчүн жаттаганга оңой кыла алсак, бул плюс өчүрүп туруп эле кашанды өчүрүп койсок, бул туура болот. Минус 2 минус 2 кылып туруп, кайра минус 4 кылып алабыз. Экөөнү кошуп туруп, минус белгисин коюп коебуз. Демек, минус 2 минус 2 экөөнү кошобуз, ушундай учур болуп калса, экөөнү кошуп туруп, астындагы минус белгилерин коюп коебуз. Минус 4. Минус 2 плюс минус 2. Бул деле ушул сөз, окшош болгону бул жерде плюс деген белгиси бар. Бул жерде плюс деген белгиси бар да. Демек, бул деле минус 4. Муну биз кантип алабыз? Бул жак плюс менен мага кашан өчүп койсок, окшошпат, анан чыгарып кетебиз. Демек, бул экинчи эреже болду. Эми көбөйтүү менен бөлүүгө келсек, мисалы үчүн 4-тү бөлөбүз 2ге барабар канча чыгат? 2 чыгарын баарыбыз билебиз. 4-тү 2ге бөлсөк 2 чыгат. Эми 4-тү бөлөбүз минус 2ге. Минус болду, биринчи белги, кайра катар менен экинчи белгиси келип калса, кашаны коебуз. Минус 2ге бөлсөк канча чыгат? Демек, оң санды бөлсөк, оң сан чыгып атат. Оң санды терс санга бөлсөк, демек, баарына айткандай эле терс сан чыгат. Минус 2. Демек, 4-тү 2ге бөлөбүз дагы минус белгисин коюп коебуз. Ошондой 2 сандын бирөөсү эле минус болуп калса, бөлүүдө анда жообу терс минус болуп чыгат. Мисалы үчүн мындай болуп калышы мүмкүн. Ушул эле окшош. Минус 2 жок, минус 2 эмес, минус 4 бөлүнгөн 2. Минус 4 бөлүнгөн 2. Мында кандай болот? Бирөөсү минус, бирөөсү плюс экен. Анда бирөөсү эле минус болсо, анда минус чыгат дегенбиз. Минус 2. Бул окшош эле. Демек, жазабыз. Бир эле белгиси минус болуп калса, бөлүүдө барабар анда баары минус чыгат. Бул жерге эмнеге кашаны койгон жокмун мектеп? Ким түшүндү ушуну? Себеби бул жакта бир эле белги турат, бөлүү деген. А эгерде бул жакта минус 2 белги катар менен келип калса, анда мен кашаны коймокмун. Мында биринчи белги, экинчи белги болот. Демек, бул экинчи эреже экен.
жок азыр бөлүнгөнгө да бири бар. Мисалы үчүн мындай болуп калышы мүмкүн. -4 бөлүнгөн кайра -2 болуп калышы мүмкүн. Ушундай эреже болуп калышы мүмкүн. 2 минус турат. Мына бул жактагы минус, бул жактагы минус. Анан экөөнү бөлүп атасың. Анда кандай болот? Анда плюс чыгат. Плюс чыгат. Эгерде 2 минусту катар менен бөлүп калсак, анда плюс чыгат. Жаттагыла, ушуну жөнүнө жаттагыла. Демек, -4 бөлүнгөн -2 барабар. Эмнени ката кетирдим? Албетте, кашаны унутуп койдум. -4 -2 барабар жөн гана +2 чыгат. Бул бөлүүлөргө чечелүү. Кээде мен сүйлөп атып, түшүндүрүп атып, эсептерди туура эмес жазып алышым мүмкүн. Элементарды каталарды кетирип коюш мүмкүн. Силер аны оңдоого аракет кыласыңар. Эми көбөйтүүдө эле ушундай. Көбөйтүүдө бөлүүдө кандай болсо, көбөйтүүдө так анан ошондой болот. Мисалы үчүн 2 көбөйтүлгөн 2 барабар 4 болсо, 2 көбөйтүлгөн -2 болсо, кандай болот анда? Демек, бирөө плюс экен, бирөө минус экен. Бияктан карайсыз. Бирөө плюс, бирөө минус. Демек, минус чыгат экен. Демек, 2-2-ни көбөйтсөк 4, анда -4 чыгат. Бирөө плюс, бирөөсү минус. 2 көбөйтүлгөн -2, 2 көбөйтүлгөн -4. Эми кайра мындай болуш. -2 көбөйтүлгөн 2 барабар. Кандай болот? -2 бөлүнгөн -4 бөлүнгөн -2 минус чыкты. Анда бул деле 2 көбөйтүлгөн 2 4. Бирөөсү минус болуп калды. Анда баары минус болот. Демек, бул жакта деле ошондой экен. Бирөөсү минус болуп калса, баары минус болот экен. Ал эми экөө тең минус болуп калсачы, -2 көбөйтүлгөн -2 болуп калсачы. -2 көбөйтүлгөн -2 болуп калса, анда +4 чыгат. Плюсун жазылбайт албетте. Өчүрүп коебуз. Жөн эле 4 чыгат. Бул жактагыдай эле -4 бөлүнгөн -2 барабар +2 чыкты. Ал бул жакта -2 көбөйтүлгөн -2 барабар 4 чыкты. Демек, бул 3-үчү эреже. Эми бир жалгыз эреже калды. Мисалы үчүн бул жакка жазайын. Жаттап кала ушуну. 4төн кемители кайра 4төн кемитебиз -2. Ушуну жаза алабызбы? Жок, мынтип жаза албайбыз. Демек, буга каша бирөөсүнө кашан коебуз барабар. Канча болот? Кандай болуп калат? Демек, бул жери жөнү плюс болуп калат. 4кө 2ни кошуп коебуз. 6 болот. Бул жөн силер жатташ үчүн да. Эгерде ушундай болуп калса, 6 кылып жазасыңар. Жөн элестетиш үчүн. Бул өзү айтып атат, буга каша кошуу депчи. Бирок минус болуп турганда экөөнү кошуп калса, плюс 6. Бул өзгөчө бир эреже. 1 2 3 4 5. 5 квадратты жакка билишиңер керек. Ортодон алты сертификат алыш үчүн. Силерге жардам бергенге даярмын. Силер менен Элдин Сеймов болду. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, үй тапшырмаларды жакшыраак аткарып, алгебра эсептерди жакшыраак чыгаргыла. Менин видеомду ката кетирген болсом, ал каталарды оңдоого аракет кылгыла, изденгиле, интернеттен тапкыла, карагыла, жакшы окугула. Кийинкиде көрүшкөнчө